Кымбаттуу туугандар, Аллах Таала мусулмандарга эки майрам берген. Оруза айт майрамы, Курбан айт майрамы. Кудай кааласа 27-майда келе турган Курбан айт майрамыңыздар менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллах Таалам кылган амалыңыздар кабыл кылып, мындан ары көп жакшылыктарга катышканга Алла Таала насип кылсын. Негизинен Курбан айт намазы, Оруза айт намазы бул жылына 2 жолу кайталангандык себептен бул баарыбыздын эле эсибизден чыгып калат. Ошо кайталоо иретинде бир аз айтып койсок. Негизи Курбан айт намазы анан Оруза айт намазы эки намаз тең. Бул багымдаттын убактысы киргенден кийин багымдат намазы окулат. Багымдат окулгандан кийин күн көтөрүлгөндөн кийин окула турган 2 рекет важип өкүмүндөгү намаз. Эми ушул айт намазды кандай окуу керек тууралуу бир аз сөз кылсак, негизинен айт намазга келгенден мурда атыр себенеп, үйүбүздөн гусул алып, мүмкүн болсо жаңы кийимдерди кийип, жаңы кийим болбосо анда таза кийимдерди кийип келгенибиз мусахаб болуп эсептелет. Айт намазга келгенде имам хутба кылат, баян кылат, андан кийин айт намазы окулат. Имам Аллаху акбар деп такбир айтат. Ошол такбирди айткан учурда бул бир эле айт намаздагы намазда эмес, фарз намаздардын бардык намаздарда имамга уюсаңыз, ушул Аллаху акбар деген такбир тахриманы уйгандардан айтышлыгы фарз. Эгер айтпай калса, артында турган уйгандардын намазы өтпөй калат деген сөз. Аллаху акбар дейбиз, андан кийин сана окуйбуз, колду байлайбыз. Кол байлагандан кийин сананы окуйбуз, сана окугандан кийин имам Аллаху акбар деп такбир айтат. Такбир айтканда биз дагы такбир айтып колду көтөрөбүз. Кайра түшүрөбүз. 3 жолу Аллаху акбар деп, анан 4-тү такбирди айтып, анан колду байлайт. Колду байлагандан кийин Фатиханы окуйт, зам сура кылгандан кийин рүкүгө барат, саждага барат, анан экинчи рекетке кайра турат. Экинчи рекетке туруп, имам Фатиханы окуйт, зам сура кылгандан кийин 3 жолу имам дагы такбир айтат. Ошо такбир айтканда адашып кетпестен биз 3 жолу имамга кошулуп кол көтөрүп Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп айтабыз дагы. 4-тү такбирди айтканда, 4-тү такбирди айтышлык менен биз рүкүгө барабыз. Рүкүгө барып, калган жагы ошол кадимкидей намаз окугандай эле рүкү кылабыз, кайра колмага туруп, кайра сажда кылып намазды бүтүрөбүз. Бунун өзгөчөлүгү биринчи рекетте сана окугандан кийин 3 жолу такбир болот. Экинчи рекетте зам сура кылгандан кийин 3 жолу такбир болуп, 4-тү такбирди айтышлык менен 4-тү такбир бул рүкүгө айтылган такбир болуп эсептелет.